Пайгамбар айткан, зына кылган учурда адамдын иманы чыгып турат деген. Ошолда өлүм келип калса, иманы коркунучта болуп турат. Имансыз өлүп калышы мүмкүн. Зынакорлор, эркектер, аялдар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ахиретке барганда өтүп баратса, дозок тандырдын ичинде от экен да. Жылаңаштар кыйкырган, бакырган, ыйлаган, уле болуп аткан. Жабраил периштеден сурайт, булар кимдер десе, зынакорлор дейт. Анандай азапта дейт, тандырдын ичинде. Мына жерде арыштан өзгөчө жаштар, өзгөчө жаштар. Өзгөчө жаштар. Андай, алхамдулилlah, күч кубат жетип атабы, үйлөн. Жокпу, зынадан толук сактан. Бул үммөткө эң чоң сыноо аялдар. Аллахумма инни ауду бика мин фитнатин ниса. Пайгамбар айт, намахрам. Алла Таала пайгамбарга буйруганда, намахрам аялдар өтүп барса, көзүңүздү тартыңыз, ылдый кылып туруңуз. Пайгамбар айткан, ылдый кылып тур өтүп кетсин деген. Ким намахрамды. Субханаллах. Өтүп баратканда көзүн тартса, Алла Таала жүрөгүнө ибадаттын дамын салат деген. Ибадаттын. Ким көзүн сактаса, жүрөгүнө данышмандыктын булагын чыгарат деген. Көзүн сактаса, көз. Субханаллах. Шайтандын бир жасы. Жасынын бир жебесинин бир жебе. Көз каерде болсо адам ошо жерде дейт. Пайгамбар ошон үчүн айтты, көз зына кылат, кол зына кылат, тил зына кылат. Уяктуу жер аны тастыктайчы жалганга чыгарат. Ошон үчүн бул азыр 6-чы адам өзүнүн абийин сактаган адам экен. Намызын сактаган адам экен. Чакырса, жок деди. Мен Кудайдан коркомун деп барбады.